Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Кайрадан сиздер менен мен Тилек. Биздин ынтымак каналыбызга куш келипсиздер. Өзүңүздөр көргөндөй эле көптөн бери биздин каналда дагы видео жок. Кайрадан биздин подписчиктер сурап атат. Видеолорду биздин өзүбүз жумуш менен бошогондуктан видеода жок болуп калды. Биздин биякта биздин балдар, биздин уюмдагы балдар барды билет. Таксопарк ачык, таксопарк иштетип атабыз. Көпчүлүктүн суроолору боюнча. Ошол таксопарк иштеткенден бери такси алганга кол тийбей убакыт жок болуп калды. Ошого өзүбүздүн таксопарк тууралуу айтып кетейин дегем. Анан ошондой эле бөлөк таксопарктарда эмне жаңылыктар болуп атат, таксилерде эмне жаңылыктар болуп атат, ошолор тууралуу бир аз маалымат берип кетейин деп бүгүн кыскача видео тартып коеюн дедим да. Ошого урматтуу туугандар, бизде бул жакта иштеп аткан таксопарктардан ызуучулар бир аз болуп атат. Анча мынча парктар биздин туугандар көбүрөөк кидайт этип коюп атат. Ал парктар лично кайсы парктар экенин айтпай эле коеюн. Ошого абайлаңыздар ал тараптардан. Анан биздин парк боюнча, биздин парк уже ачылып иштеп атканыбызга 2 ай болду. Бир топ кыйынчылыктардан өттүк, жеңдик дегендей. Башында кыйынчылыктар болду. Түшүнгөн туугандар түшүнүктүү ачык бир иштешип атат. Буюрса аларга буюрса жаз чыкса специальный приздерди даярдап атабыз. Буюрса кеткендер кетти, кеткендер парктан паркка өтүп жүрүп алар токтолбойт да өзү. Бирок биз менен башынан баштап иштеп келип аткан биздин айдоочуларга сыйыбыз башкача дегендей. Анан ошондой эле бизде не только Москва, Санкт-Петербург, негизи эле Россия шаарларынын бардык шаарларынан бардык эмес, эми көп шаарларынан бизге Яндекс бар жерлерде уланышып атат балдар, потому что бизде вывод автоматически, моментальный, то есть через өздөрү приложение аркылуу акча чыгарып үйрөнүп калышты балдар. Ошого там Санкт-Петербург болуп, даже Южный Сахалинсктен балдар иштейт бизде. То есть алар таксопаркка чалып, акча сурап, же безналичный расчет котор деп отурбайт. То есть алар приложение аркылуу кирип туруп эле өздөрүнүн акчасын өздөрү чыгарып алат. Ошол не демек элем, эми бөлөк биздин кыргыз туугандар паркында иштеп аткандар, эми алардан киши чакыргандай болбойн. Бөлөк жакта иштеп аткан туугандар особенно азыр ушул күндөрү абайлаңыздар, потому что бизге маалыматтар аябай көп келип атат. Кече эле балдар келип кетип атат. Бир менен айта келгенде анча мынча парктарды декабрдан бери акчаларын которбой кыйнап атыптыр. Ошого биздин паркта иштеп, биздин паркка кошулуп жыргап калдык деп эле айтып атат. Биздин өзүбүздүн группалар бар, мисалы, Рысалды ынтымак таксопарктын именно айдоочулары. Бул группаны ачканыбыздын себеби биздин группада балдар баягы биз өзүбүз таксопаркты жаңы ачтык, жаңы иштетип келе жатабыз дегендей. Чтобы өзүбүз кече эле такси болуп турса, мен всегда настроение таксиста, настроение водителя болом да, потому что өзүм эле кече эле такси болчумун. Ни настроение таксопарка, ни настроение Яндекса, вообще лично что обоюдно баары бирдей турган, всегда настроение водителей дегендей. Анан дагы ошол айтылып кете турган жерлерде ошолго биз группаларды ачканбыз. Мисалы, бир группада мисалы 200 болсо, бир группада 200 болсо, именно биздин таксопаркта иштеп аткан айдоочулар. Биз то есть кандай бир көйгөй жаралса, таксопарктын водителинин ортосунда же негизи эле көйгөй жаралса, кайсыл багытта аксап атса, кайсыл багытта слабыйраак иштеп атсак, ошол багыттарга көпчүлүк менен группадан сүйлөшүп, голосование кылып, ошол багытта иш кылып, бизде иштеп аткан айдоочулар менен взаимопонимание менен иш алып барып атабыз. Ошол неге видео жок дегенде спонтанно бир видео тартып коеюн деп чечтим. Буюрса кайрылсаңар чогуу иштешебиз. Бизден эмне гарантия бере турган жерим, өзүм лично гарантия берем. Кепилдик бере алам да, эч ким эч жака бул парктан кидайт этпейт. Биз всегда сиздер менен биз телефонго жооп беребиз. Всегда мындай десем, 24 саат бою биздин айдоочуларым кандайдыр бир жумуштарга тиешелүү көйгөйлөр болсо, ал көйгөйдү чечкенге жардам берип турат. Машина алмаштырыш керек болуп калса, же заказ чечиш керек болуп калса, ошол жерден номерге чалып, специально постоянно жооп берет. Ал номер жакында иштетип баштадык уже. Жана ошондой эле биз буюрса 2-3 күндөн бери City Mobile менен иштешип баштадык. Буюрса жаңы City Mobile менен барып партнерский соглашение түзүп, документтер кол коюлуп, буюрса ишти баштадык. Уже 10 канча адам ал жакта да кошуп койдук.
Ошол туугандар, если ушундай сиздерде да кандайдыр бир акчаңарды төлөбөй задержка болуп кандай болсо, ал жакта жүрө бербей келгиле бизге. Бизде эми по-любому өздүкүлөрбүз дегендей өзүм кепилдиги менен уверенно өзүбүз иштешели бири-бирибиз менен. Бөлөк улуттун же бөлөк биз өзүбүздүн арабызда эле акмак жигиттердин арасында өзүбүздү унижать этип жүрбөй келип бир жолу иштешели. Рахмат, көрүшкөнчө. Ассалому алейкум, урматтуу Ырыс алды ынтымак таксопаркынын айдоочулары, урматтуу коллегалар. Мен сиздерге бүгүн кантип Ырыс алды ынтымак таксопаркынан өз алдынча акча чыгаруу алуу жолдорун көргөзүп берип кетейин, уруксат берсеңиздер. Өз алдынча биздин таксопарктан акча чыгарыш үчүн мындай Jump Taxi деген приложенияны телефонуңуздарга Play Market'ten көчүрүшүңүздөр керек. Бул приложенияны көчүргөндөн кийин Hot дегенди басып киресиздер. Бул приложение ходту баскандан кийин важный жери именно биздин таксопаркка уланган номериңиздер аркылуу киришиңиздер керек. Ошол номериңиздерге синхронизация жасалган бул жерде. Бул номериңиздерди жазгандан кийин ошол номериңиздерге SMS пароль келет. 6270. Создайте пин-код дейт. Бул жерге пин-код создавать этесиздер. Телефонго пин-код койгондой эле бөлөк сиздерден бөлөк адам кирип акчаңарды чыгарып албош үчүн эки пин-код сохранить этип коесуздар. Ошол пин-код аркылуу кийин кире бересиздер. Бул жерде лицензионный соглашениялары. Бул жерде принятьты басасыздар. Все, на Яндекс Такси дейт. 827 рубль 46 тыйын дейт. Бул сиздин таксометрдеги балансыңыздар. То есть менин балансымда таксометрде 827 рубль бар эле, ошол балансты бул жерден көргөзүп атат. Бул жеке киргенден кийин сол жакта меню строкасын басып, добавить реквизиты кылып, бул жеке реквизиттерди бул жеке астына сызык жанына номер картаңыздарды жазасыздар. 469. Ушул жерден аябай абайлап туура жана так жазганына аракет кылыңыздар. Акчаңыздарды бөлөк бирөөгө которуп жибербеш үчүн. Бөлөк бирөөгө которуп жиберген учурларда болду. Ошого туура жана так текшерип картаңыздардын номерин сохранить этиңиздер. 69 38 00 62 84 73 70 туура добавить. Все, реквизиттер сохранить этилди. Бул жерден артка чыгып, мына көрүп турасыздар, астында вывести деп турат. Ошол жеке келип, азыр примерно там сколько 200 рубль деп кое берели. 200 деп рубль тандап, отправить заявку на вывод средств с баланса в размере 200 рублей. Да. Все, готово. Заявка успешно исполнена. То есть заявка калтырылды, акча примерно 2 минутадан жогору уже түшүп калат. Бул акча SMS пароль Сбербанкка SMS келбей эле акча түшүп калат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, 200 рубль списание болду. Акча өзү түшүп калат. Все, ушинтип заявка кылып коюп эле өзүңүздөр чыгарып берсеңиздер болот. Балансыңыздарда 500 рубль калыш керек. Калганын өзүңүздөр керек сумманы чыгарып алсаңыздар болот. Рахмат.